Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак-Түш маданий программасынын назарыңыздарда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым, келе жаткан 2019 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Бүгүн дагы биз ар жуманын шаршемби күнү ушул Манас боюнча тема коюп алып барабыз. Бүгүн ошол Манас менен жүргөн, Манас үчүн жанын канын аябаган жаштар келип отурат. Алды менен тааныштыра кетели. Темабызды дагы Манасты оозанган жаштар деп койдук. Алды менен менин жанымда отурган мына атактуу манасчыбыз, ошол эле Көй Кашка коомдук бирикмесинин мүчөсү, Манас үчүн ушундай дайыма талыкпастан эмгектенип келаткан жигитибиз Нурбек Талантбеков келип отурат. Жана ошондой эле Көй Кашка коомдук бирикмесинин мүчөсү Элиза Эрнистбекова келип отурат. Ошондой эле Көй Кашка коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Нусупов келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Алды менен келаткан жаңы жылыңыздар менен сиздерди келет деп мына бир эмес эки балатыны коюп отурабыз дегендей. Жаңы жылдык маанай, бүгүнкү маанай кандай негизинен? Алпайков баштасын. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошо эл каналынын жалпы жамааттары, сиздердин ушундай кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Биз үчүн жакшы, буюрса маанайыбыз да жакшы. Биз да мына ар нерсени да эмес жыл жыйынтык чыгара турган мезгил бар турбайбы. Биз да ошосун жаңы эле жыйынтыктарын чыгарып, жаңы жылга жакшы маанай менен кирип баратабыз буюрса. Жакшы болот. Анда мына ушул артка кыл чайып бир сара эсеп салып дегендей, өткөн кандай иштерди кылдык, кандай жумуш болду деп ар бир жеке эле коомдук бирикме, коомдук фонд же башка министрликтер эмес, адам өзүнө өзү дагы бир сын бере турган убак экен да. Биз жаңы жыл десе эле, жаңы жылга дебей, ошого бир өзүбүзгө сын көз карашты карап, эмне иш кыла алдым, мамлекетке эмне иш бердим, жеке эле өзүм үй бүлөмө кандай иштерди кылдым дегендей суроолорду бериш керек экен. Бүгүнкү дагы сурообуз дагы ошондой эле. Ушул Көй Кашка коомдук бирикмеси негизинен башталышынан баштайлы. Алгач эле баягы китепти деле баштаганда эле баш сөзү чыгат го. Ансыганда Көй Кашка коомдук бирикмеси кандай идея менен, кандай ой менен, кандай максатта түзүлдү, качан түзүлдү, ошол боюнча биз мына телекөрөрмандарга тааныштыра кетели. Чоң рахмат. Мен үчүн 2018 жылы аябай жакшы жылдардын бири болду. Себептен ошо Нурбектер баштаган жигиттер келип, мен мына тиги Көй Кашка коомдук бирикмесинин төрагасы кылып шайлаган мен үчүн бул чоң жеңиш болду да. Көй Кашка коомдук бирикмеси жөнүндө айта турган болсом, бул бирикме ошо 2018 май айында түзүлгөнбүз. Быйылкы жылы. Буга чейин бул ат бар болчу, жана Манас таанууда чыгып жүргөндө ошо Нурбектер өздөрү ошо конкурска катышканда Көй Кашка деген ат менен чыгып жүргөн. Анан ошол жигиттер ушул Көй Кашка деп чыгалы, бир эл үчүн кызмат кылалы дегенден түзүлгөнүнүн бир себеби ошол конкурстан утуп, баары тең баш байга жетип, студент болуп, аяктан качпай алат да, баягы гран-прини алгандар да. Анан ошолорго катышып жүрүп, анан биз ушу эл үчүн кызмат кылалы, Манас үчүн кызмат кылалы дегенде, анан сүйлөшүп отуруп бир коомдук бирикме түзгөнбүз. Көй Кашка деген атты алганбыз. Быйыл биринчи эле киргенде биз дагы жылдын мыктылары элдер болсо декабрдын аягында берсе жаңы жылга карап, биз болсо майдан баштаганбыз. Ошол окуучулардын каникулга тарап атканын, ошо жылдын мыкты окуучусу, билимдүү окуучусу, спортчусу, анан маданий эме акыл, талант окуучусу 3 конкурска бөлүп, андан сырткары эле ошондон айыл өкмөтүн коштук, директорлорун коштук. Быйыл ушул Нарын областында 5 район, 9 районго кошуп алдык, 6 районго 6дан номинацияны тапшырып, иш-чара өткөрдүк. Бул биринчи биздин жеңишибиз болду. Андан руханий жактан баштасак, мана Сагынбай атабыздын күмбөзүнөн баштадык, Тыныбек атабыздын күмбөзүнө чечтөөгө чейин барып, 3 күндүк Манас айтууну уюштуруп келдик, ошо өзүбүздүн атыбыздан. Андан Талас жергесине уюштуруп келдик, ошондой эле руханий. Анан Көлдө болду, Тоңдо болду, Карга кенигине катыштык. Андан сырткары Арыктуу эмеге, Арык мырзанын тоюна да катышып келдик да. Көчмөндөргө дагы курбул болгон жокпуз, аякта да катышып, өзүбүздүн анча-мынча баягы Манас үчүн, эл үчүн кызматыбызды кылып аттык. Андан кийин эле ошо балдарга дагы, кароосуз калган балдарга биз ошо майыптарга дагы, майып инилерибиз көп экен, биз ошолорго да колдоо көрсөтөлү деп, алардын да жан дүйнөсүнө кичине өзүбүздүн бирке подарка алып барып, алардын көңүлүн көтөрүп, Манасыбызды айтып, акынчылыгыбызды төгүп, балдар
аяктын ар бир баланы баштан сылап келген учурларыбыз болду. Жакшы, эми мына Элиза негизинен эле ушул Көй Кашкага келгенче кандай ойлор болчу эле, Көй Кашкага келгенден кандай ой, кандай өзгөрүүлөр болду, ошол боюнча телекөрөрмандарга айтып. Биринчиден арбаңыздар, келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Көй Кашкага кошулганга чейин жөнөкөй эле мектептин окуучусу болчумун. Учурда 2-чи курста окуйм. 1-чи курста келип кошулдум. Шаарга жаңы окууга тапшырып келгенде, андан мурун Манастаану, аймактардан Манастаану конкурс өткөндө келип катышып, ушу агайларды көрүп жүрчүмүн. Анан өзүм таасирленип, булардын мекен үчүн кызмат кылып атканын көрүп, патриот жаштар болуп атканын көрүп, ушуларга бир кошулуп, өзүм да мекениме салымым кошсом, мекенди көтөргөн жаштардын бири болсом деп ушинтип тиленчүмүн. Анан келип эле аракет кылып, байланышып, ушинтип кошулууга уруксат сурадым. Дароо эле макул болушту. Кирип кошулуп, анан учурда ошо мекенин жүгүн аркалап келебиз. Аз болсо дагы кичинеден салым кошуп атабыз деп ойлойм негизинен. Ошо негизинен ушундай нерселер болчу. Жөнөкөй мектеп окуучусунан азыр ошо чоң манасчылар менен жолугуп, чоң жүктү аркалап, мекенге артыбызга из калтырып кеткенге аракет кылып жатабыз. Жакшы, Нурбек мырза, мына быйылкы жылы ушул биз дагы ар ушу шаршемби жумасында, шаршемби күндөрү Манас боюнча тема кылып сөз алып баратабыз. Сиз окуткан окуучулар келип, мына канча деген жаштыруу артында шакирт күткөн, бул мына мыкты десек жарашат да, ошо мыктыны мыктысы десек жарашат. Анан ошол нерселерде азыркы айрыкча мына Бишкектеги мектепте окуп аткандар өздөрү келип айтып калат, мен баланчанчы школда окуп атам депчи. Анан ошол мектепте окуп аткандар Манаска жан дүйнөсү артып, Манас жолум деп ушул артылып атканы, бул силердин ошол эмгегиңер. Анан айта кетиш керек, ушул эми баары бир силер дагы устатыңар бар, башкадан үлгү алып, улуудан улууга, муундан муунга өтүп келатпайбы? Ошондуктан алгач эле ушул баштаганда Манасчы аталарыбызды айтып, баягы өткөндөр даңкталбайын, тирүүлөр бакталбайт дейт. Ошол аталарыбыздан баштап айтып келели, улуу муундан баштап устаттарды дагы. Ооба, арбаңыздар өт кылуулуу орга журту кутмандуу күнүңүздөр менен. Агай өзүңүз айтып өткөндөй, ушул манашчылыкка аралашып калуубуздун себеби ошол касиеттүү аян түштүн аркасы менен ушул биздин мектепте окуп жүргөндөн башталат деген чын экен. Негизи баардык бала курак кезинде бош чын экенбиз да. Бош чыныга эмнени куйсаң батат дегендей, ошол мезгилде кайсы багытка кетебиз деп эл өрүп, дел өрүп турган мезгилде ошол адабият сабагынан берген мугалим эжелерибиз, тарых сабагынан берген агайларыбыз ошол багытын берип, жолун көрсөтүп, анан ошол Манас баянын аралаштырды. Анан ошо устаттар деп сөз болуп калды. Устат дегенде ошо бул Раматылла Куркаш Мамбеталиев атабызды эскерүүгө сөзсүз түрдө айта кетиш керек. Себеби дегенде ошо кишинин этегин кармап, эрешен тартып эр болуп, Манас коомдук фонду деп 2004-жылы түзүлгөн, 2007-жылы аралашып, 2-3 жыл окуп калды кишинин колунда. Мына Кыргыз Республикасынын эместирген артисти, белгилүү манасчы Сейдирахманов Назаркул деген биздин атабыз. Бүгүнкү көзү тирүү манасчылардын аксакалы. Мына ошо кишинин дагы көптөн бир мындай дем берген, айта бер деп. Башында Манас айтып жүргөндө үнүң деле жок, жаттаганың деле жок, бир бетти окуя менен жүрөсүң. Сен да ушинтип айтасың, айта бер деп отуруп, муну жатта, дигини жатта. Баягы дем берип, шкак берип отуруп, күчтөп отуруп, анан ошо улуу кишилердин таасирине арбалып, алардын касиетине чырым алып, ошо кишилердин бир себеби менен, улуу касиеттин шыбагасы менен, анан биз дагы аз да болсо ошо улуу өнөрдү, улуу касиетти артынып, көтөрүнүп, анан Манас дүйнөсүнө келтабыз. Анан ошо манасчылык боюнча болуп калды. Окуучуларыбыз дагы биз менен бирге жүргөн замандаштарыбыз, курбалдаштарыбыз, ошол сиз даярдаган ушул бүгүнкү Эл телеканалынын эфирине, көрсөтүүсүнө баймой келип катышып жүрөт. Анан бул мындай экен байке, негизинен бүгүн Манас боюнча көз караш аябай жакшы чындыгында. Себеби дегенде биз бир убактарда ошо Манаска көңүл бурбайт, ал болбойт, бул болбойт деп капачылык билдирип, нараачылык билдирип жүргөн болсок, бүгүн мамлекеттик деңгээлде да жакшы колдоп атат. Мына быйыл Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгына жок жерден миллион сомго жакын байгени коюп беришти. Бул эгер Манаска күйбөсө, ошончолук бир кызыгуу болбосо, сыйлабаса, анчалык акча бербейт да. Бир мисал алалы, ал мамлекеттик чоң жумушту коюп. Мектептерде
Манас кружогун ачканга милдеттүү, эч ким милдеттүү эмес маселен. Айрыкча шаар жергесинде бир нече саат бөлүнүп берсе кружокторго, иримдерге деп. Анан баягы мектеп директорлору, ошо кыргызга дан жөнөсү жакын тарткандар, Манасты сыйлагандар, ай, Манасчы керек бизге деп кружоктун бир ставка береби, эки ставка берип 40 саат кылып көбөйтүп береби. Өзү ишенген манашларды, жаштарды жумуш менен камсыздап атат ошол убакта. Манашларды ошол убакта мектеп окуучулары шаарда өсүп, Манастан алыс болуп калбай, Манас айтканды үйрөнүшөт. Алар манасчы болуу шарт эмес маселен. Алар убактылуу манас айтышы мүмкүн, а бирок кийин башка кесип менен кетиши мүмкүн. А бирок ошол учурда жан дүйнөсүн манас менен арбуулап, дарылап, анан келечекте бир кыргыздын мыкты патриоту болот деген үмүт да. Ошол менен бул ар тараптуу манасчыга дагы, мектепке дагы бардык жагынан жакшы бир иштер жүрүп атат. Ошонун аркасы менен Кыргызстанда мына бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнүп, Кудай кут кылсын, 50гө чукул манасчы бар. Мурда биз 10 манасчы деп устаттарыбыз айтып келсек, алардын аркасынан өзүнчө бир топ болуп, сүрөөн болуп, бир 30-40 жаш манасчы келип, кара уснактарда батпай калып, опур-топур болуп, аябай бир мындай жакшы белгилер болот десек болот да. Бу дагы шүгүрчүлүк десек болот. Жакшы, мына ал эмес жогорку кеңешке чейин кирип чыктыңар, конференция болуп, ал жерде дагы сыйлыктар тапшырылып. Ооба, мына бул быйылкы жыл чындыгында тарыхта бир өзгөчө кайталанган жылдардан болду. Себеби дегенде Кыргыз тарыхында биринчи жолу жогорку кеңештин жалпы жыйындарында, палатада Манас боюнча илимий конференция болду. Манас айтылды ал жерде. Манас жогорку кеңештин төрүндө 20 мүнөт айтоорунду төлгө кылып, устатыбыз Дөлөсүдүков чапты. Ошол жерде жогорку кеңештин төрагасы, жогорку кеңештин депутаттары бардыгы мыйып угуп отурду, түз ободо жалпы журтка берилип отурду. Бу да болсо жакшы жышаан, жакшы төлгө, ырым десек болот да. Манашчылар колун чаап, манашчылар дем бер десек болот. Анан бул биринчи жолу болду чындыгында. Анан бул иш-чара, бул самалыктагы кийинки жылдар уланып, салт катары болот деген жакшы ниеттер, сөздөр айтылды. Анан жакшы тилек, да бир айта кетейин дегеним, жогорку кеңештин айрым депутаттары, маселен, манашчыларды өзүнө кеңешчи кылып кабыл алган ошолор башталды, маселен. Мына ошол эле жогорку кеңештин аппарат жетекчиси, биздин Саякбай Манаш фондунун президенти, белгилүү меценат, коомдук ишмер Саматбек Ибраев дагы убагында манашчыларды өзүнө жогорку кеңешке барганда кеңешчи кылып алган. Мына Алмазбек Батырбеков ошогондо биздин байкелерибиз, жогорку кеңештин эл өкүлдөрү дагы ошо жанына манашчыларды кеңешчи кылып алып, анан бир жакшы бир иш башталган, жакшы бир белгилер башталды. Бул оңолууга карай багыт десек болот да. Анан Кудайга шүгүр, аябагандай жакшы болуп атат чындыгында. Жогорку тараптан дагы карапайым элдер дагы, анан Манаска болгон кызыгуу, жаштардын дилгирлиги, алардын берилгендиги, бул иш-чылытарлык, кубанаарлык десек болот да чындыгында. Жакшы, Азамат мырза, негизинен ошо Көй Кашка коомдук бирикмесинде канча мүчө бар? Бүгүнкү күндө азыркы учурда бир 200гө чукулдап калдык. Жакшы. Көбүнчөбүз биз аймактарда, элиз айтканда окуучулар арасында да, Манас таанууга чыккан улан кыздар ошол жактан өздөрү тарбиялап кайра чыгып, ошол жакта бизге кошулгандар. Андан сырткары мугалимдер да кошулуп атат. Азыр жакын арадан бир журналисттер да кошулуп атат. Ошо силердин багытыңар жакшы экен. Сиздер менен иштешели, биригип алып бир жакшы кызмат кылалы дегендер бар да. Жети дубанда тең барбы? Республика боюнча жети дубан. Ар бир райондордо бирден бар. Жакшы, негизинен манасчы болом деген мындай кыздардан барбы келгендер? Бизде кыздардан бар. Сайкал деген кызыбыз жүрөт. Азыр мына жакында эле ошо 30 күндүк Манас айтууну уюштурдук. Ошо быйылкы 21-inde өткөрдүк, 20-сында өткөрдүк го, декабрдын. Ошондо жаш кыздардан бир 8-9 келди. Ошо конкурс уюштурду. Негизи эле эмнеден көп конкурс уюштурсаңыз, ошол көп чыгат экен. Бир кездерде манасчылык боюнча конкурс уюштурчу эмес болчу. Анан биз ушуну да Манас таануу менен кошо, айыл жергесине барганда манастарына конкурс уюштурчубуз да. Аларга да бир чакан белектерибизди берип, грамоталарыбыз менен келип сыйлап, алар деме кылсак, анан өздөрү бизге кошулуп эле, анан кийинчерээк кайсы иш-чара барбасын, чоң манасчылар менен болсо да ошолордо кошулуп, арабызга кошула баштады. Быйыл мына Көлдөн Саид деген бир жаш инибиз кошулду. Эң эмеси 4 жашта. Көй Кашка коомдук бирикмесинин эң кичүүсү ошол. Элиза, мына ушул манасчыларды угуп, манас угуп, деги эле Манас китебин угуп, аткара жан дүйнөдө отуруп, өзүңчө бир манас айтып, манас айтсамбы деген тилектер барбы? Манас айтсамбы деген тилектер негизинен бар, бирок өзүм ошо Манасты изилдеп, аягына чейин окуп, изилдегим келет.
Манасты угуп отурганда эми булардын дүйнөсү аруу болот экен. Таза дүйнө, аруу дүйнө, аны угуп отурганда ушундай бир башка бир дүйнөгө сүңгүп кетесиң да. Буларды угуп отурганда мындай өзүнчө бир сыйкыр жакка кетип, ушундай тазаланып, арууланып, өзүң келечекке башкача максат коюп баштайсың. Буюрса келечекте Манасты изилдеп, андан ары да көрө жатарбыз. Жакшы, өмүрлүү бол. Анда аруу таза дүйнөгө кирбейлүү Манастан, да? Сөз түрдө Манастарды чакырса, Манас айткан үчүн чакырат, аны Манас жөнүндө сүйлөгөнү чакырат дейт. Андан башка бизди чакырбай калсын дегенде. Улуу баяндан айтып берели анда. Şu Manastабыздын эрдик шердиги тууралуу Кытай журтунун, дүйнө элинин суктанганы, шыктанганы, Манастын эрдигине баа берген жерлери, şu Manastабыз тууралуу бир мындай кыскача. Бүгүн тамашалап айтып калышат, папури дешип, ошондо папури кылып берип, аралаштырып. Geçen 12'ge gelgende orada buzup jo çapkan 13'üne gelgende jılgalı jerde jıl kalgan koşoğu menden er saygan jaydak tulpar koştoğun jaldu arstan okşoğun aybatından bulup akbay daira toktoğun erin tuğan eruşu şayğaldağın şeruşu ay köl manazga bulan erlik menin şerligin ayta bersen avıdan taybay bir aytsan şangıngан oşo gen altayda tuğulgan 18.000 alamga ataң artık çağana salgan çulgan azır kızım bugünde kabullanday çamınıp Ngarıqı terigin qamınıp özün görgün bu Manas tel kuş tap kuş kılgan tentigen jeyip jurt kılgan kulalı tap kuş kılgan kurama jeyip jurt kılgan akkan jaşın kırgızdın tıygan Manas emes be çaçılıp ketken kırgızdı argay jeriden çoğultup jıygan Manas emes be tutübünde bulk etpe turgan Manas emes be alışa ketken düşmanga muva küldüm fayzane burkurrete bugünde songan Manas emes be azrıkısın bugünde erdik menen şerdigi egirden eki tengelbet çenneminne çenjetbet bayanın aytıp oltursan kayırına göz jetbet çenneminne söz jetbet hazır kız bulmanaz barınan aşk çıktı deyt engele kıyın mıktı deyt arrönür hıktı deyt hazır kız ay kölün ajanında baykasan sevüldüsü 84 serpalagan kızılört kaşınдағы 84 karşalgan jallın ört kamıldı jeyip alıptır el başkar jurt kütkön tаңылды jeyip kalıptır hazır kız ay kölüşeri tokto bostur ötöm dep başka tan keygün kup muradım jetem dep ölbügön jere kallam dep özün görөгөн Kıtayga ötmüş görödü sallam dep hazır kız bugünde baştagı elirip batırın Manas dilgip ak kulanı miniptir geçegisin janağı ak keltenin niniptir arıstanın Manas göy kaşka oşondan attanı vele çirken жүрүп туруй Баракелде мынакей ушул баягы элибизге дем болуп эм болуп Манас атабыз
таштаган осуят менен мына жаштар келатасыңар. Анткени кыргыз десе манас, манас десе кыргыз улуту айма бийиктиктерде келип жеткен. Ошондуктан силердей жаштар чыгып атканы жана өзүң айтып кеткендей артта дагы манас атабызда 40 чоро болсо азыр артыңарда 50 манасчы деп атпайбы? 50 чоро келатат. Ошолордун бардыгы бүтүндөй 7 дуанга, 7 дуан эмес, керек болсо бүтүндөй дүйнө жүзүндө мына манасчылар манас айтып келатасыңар. Ар жагы океандын ар жагына чейин барып, мына ошонун бардыгы бул кыргыздын уюткулуу эл экенин, куттуу эл экенин билдирип турган убагы. Ошондуктан талыкпастан дагы дем байлап, мына ар бир нерсеге бөлүп атпайсыңар. Ошол манастын ичинде да жанагы спорт боюнча дагы, акыл боюнча ошону дем берип жаштарга жанагындай сыйлыктарды, грамоталарды берип атканыңар бул чоң нерсе. Ошентип болуп турса, жаштар өсүп келатыптыр, жаштар ушинтип атат деп, биздин кийинки деп мурунку аксакалдарыбыз дагы анча-мынча баягы көңүл бурбай аткандар дагы бурат. Кудай буйрса, мына көңүл бурулуп атканы ушул. Анан негизинен жаштарда айрыкча мына шаар жериндеги мектеп аралык жолугушуу кылып атасыңарбы? Жолугушууларда кандай кабыл алат негизи эле бизде? Азыр жакшы кабыл алып башты. Болуп караганда түшүнүп баштырган мугалимдер деле ошол кандай жетекчиликтерге барбайлы эле, биз кат жазып барганда жакшы кабыл алышат да. Биз силерге баягында кылып бергиле калганбыз, байгелерин уюштурабыз, өзүбүз эле алабыз, көйгөй баш коомдук бирикмесинин жаштары өзүбүз эле алабыз десек, залдарын ачып бергенге, конкурсанттарга чыгарып бергенге, ушундай маалымат жеткирип бергенге алар шарт түзүп беришет экен эле. Анан баягы бирөө үйдө жатып алып эле кылбайт экенбиз дегенден көрө биз өзүбүз баштап көрөлү деп чечтик да. Биринчи өзүбүз ушу манас эмебизди иш чарабызды уюштуруп көргөндөн алар деле айткандай улуу муундар деле эме кылат. Ой, жакшы кылып атпсыңар, колдойбуз. Андан кийинкисинде чогуу өткөрөлү деп калышат экен, өнөктөш бололу. Кийинкисинде биз давай келсин коюп беребиз деп калышат экен. Жок деген нерселер грантын койсоңор 3-4 орундар биз коюп берели деп калат экен. Анан ушундай иш чаралар көп болот. Биз студенттер арасына чейин барып атабыз. Ойлонушуу дагы өткөрдүк мына жакында эле. Окуучулар арасында өткөрүп атабыз. Жакшы эле. Бул ушул апарып ошол жерде жолугушууларда ошол манас китеби боюнча тапшырасыңарбы? Манас жакшы бир мыкты ошол айткандарына же бир суроо бергендерге дегендей. Эми баягы коң эмеге жараша болуп калат да. Мисалы үчүн конкурс болуп калса, манас китептерин, анан акчалай дагы сыйлыктарын берип турабыз да. Эми баягы азыр Сагынбай атабыздын 9 томун толук көтөрүп бере албасак да, анда чаканыраак китептер бар, кара сөз түрүндө жазылган, чакан китептер бар, томдун 1-том, 2-том болуп, ошолордун тапшырып беребиз. Анан Тыныбек, Актан деген ушундай китептер бар да, жакшы. Ошол кишилердин да китептерин тапшырып турабыз. Жакшы, өзү биринен бири көрүп, биринен бири угуп баягы жетишет эмеспи? Маселен, акындарды айтып атты, бул себеп болуп мен ошонун артынан келип анан мен акын болуп кеттим, аны көрүп, муну көрүп дегендей. Анан Элиза кызыбыз дагы сизди көрүп, сиздин артыңыздардан мен да барайын, сен менен барып угайынчы, көрөйүнчү, бул кандай экен деген мындай курбу кыздар келишет. Негизи азыр Көй Кашка бирикмеси деп группа ачылып атайын, күнүгө жок дегенде 2ден же 3дөн киши кирип турат ал жака. Кызыгуу аябай көп. Өзүмдүн эле группалаштарымды же досторумду айтып кетсем, ушундай бир жакшы иш баштап атыптырсыңар, таза дүйнөгө барып атыптырсыңар. Биз дагы кошулуп ошо элге жерге кызмат кылсак деген изги тилектери менен кошулгулары келишет. Негизи манас дүйнөсү аруу болгондуктан бул жака жөнөкөй, кичипейил, адамгерчиликтүү адамдарды манас атабыз алып келип бир топко бириктирип койгондой сезилет да. Ошондуктан ал жактагы бүт кошулуп аткан кишилердин баары өзүлөрүнүн адамдык асыл сапаттары менен, адамгерчилиги менен, кичипейилдиги менен, жөнөкөйлүгү менен ошо топко кирип, сүңгүп, артынан дагы жакшы элдерди алып келип атат десек жаңылышпайбыз. Жакшы, мындай Элиза айтып кетпедиби? Негизи манасчы кандай болуш керек? Кандай жүрүш керек? Коом азыр. Себеби дегенде манасчылыкта эл үлгү алат да чындыгында. Манасчыларда көрүп, тарбия жаатында, адамгерчилик сапатта, илим билим жаатында мыкты болуш керек. Мына бир мисал айтайын. Тыныбек Жапыйолу деген манасчылардын мектебин түзгөн алгачкы манасчы устатыбыз бар. Ошол улуу устатыбыз манасчылыкта эл ойлойт, маселен, манасчы десе, ал манас айтат, андан башканы билбейт, андан башка тууралуу түшүнүгү жок депчи. Чындыгында Тыныбек атабыз көлдүн бир башын бийлеген, анан кийин
нарымдын жарымын бийлеген би болгон, түшпөс би деген макамга ээ болгон, көзөткөн чечкин талашкан эмес, ошончолук кадыр сыйга, урматка ээ болгон. Ошол сыяктуу мына Балык Ооз манашын алалы. Балык Ооздун Ажыбек Татакадан мына чүй жергесинин мыктысы, Байтиктин атай суратып алып, анан балыктын өргөсүн, үйүн өзүнөн да бийик дөңгө, дөңсөгө тигип дөбөгө өзгөчө баалаган. Анан айттырып атып дагы, карапайым эл сенин манасыңды мендей баалай албайт деп хандар, бектер өзүлөрү ошондой манашчыга сый-урмат кылган. Жана биз айтып өттүк го, ортодо бир ушундай бир ажырым болду. Анан кайра чоңдордун, атка минерлердин ошол кайра манашчыларды жанына тартып алып жүрүүсү кайра кайталанып, бул тарых кайталанган сыяктуу башталып келатат да. Анан да бир мисал, манашчы ошол убакта айткан манасында илимдүү, билимдүү болуш керек. Эл ойлойт, манасчы десе эле ал аян алат, көзүн ачат, болду айта берет, эч нерсени кереги жок. Анда эгер андай болуп турган болсо, манашчылыктан өткөн жеңил оокат жок тандачы. Бир жолу түш көрөсүң, айта бересиң. Муну Рыспай Исаков Татыбыз аябай баса белеп жакшы айтып жүрөт. Ушул тууралуу. Анан түш бул аян, түш бул жолдомо, багыт, калган аракет окуш керек, издениш керек, китептен китеп окуш керек, керекпи жатташ керек. Канчалык көп окуп, канчалык көп билсең, жана казандагы чөмүчкө чыгат дегендей, изденип, талык аракет кылсаң, анан нар жакта куржундагылар анан бир күн ойгонуп, акындыгың ойгонуп, ошо манаска жакындыгың ойгонуп, касиет анан жылуулуп, баягы шыбага күчтөнүп, анан өзүң күпүлдөп айткан мезгил болот да. Ошондой болмоюн манасчы болуш мүмкүн эмес да. Албетте, манасты мен манасчы болом деп эч ким айта албайт. Себеби дегенде аны Кудай арбак, эл баалайт, убакыт көргөзөт. Ошондуктан баардыгыбыз жеке мен өзүмдү алсам да талапкер катары жүрөбүз, аракет кылып атабыз дегендей. Анан манашчылыкта ошо баскан турганы менен сүйлөгөн сөзүм үлгүлүү болуш керек. Анан жана айтып өттүңүз, мына көй кашка деп көрөрман түшүнбөй калбаш керек деп ойлоп атам да. Көй кашка деген каяктан келип калды, эмне болуп калды деген сөз болуп калса, бул манас эпосунан алынган. Көй деген бул көпчүлүк, жалпы баардыгы деген маанини билдирет. Кашка деген бул көрүнүктүү, чыгаан, мыкты деп ошол манас эпосунан сөздөрдү алып, ошол ураан менен, манас деген ураан менен көй кашка деп бул манас эпосунда манасты, Алманбетти, Чубакты, Сыргакты бир алдыңкы бир 6-7 эле каарманды айтат, баатырларды. Баардыгын көй кашка дебейт. Сырттаның манас көй кашка, сыны журттан бир башка дейт. Анан ошондой сөздү биз бирикмебиздин атын ырымдуу кылып, баштап өзүнүн ата-бабаларга арнап Куран окуп, кан чыгарып, курмандыгын чалып, анан ошол дагы бизде бир нече тармактарга бөлүп, 6 тармак коюп, 6 тармактын да аталыштарын манас менен кылганбыз. Маселен, маданият жаатын тейлеген ибарат деп, үлгү, өрнөк, таалим деп маданият тармагын тейлейт. Манас таануу, манашчылардын конкурсу, жаш таланттар. Арзым деген да тармак бар, илим билим жаатында. Арзым деген манас эпосунда катаганның кан кошогун айтылат. Бир гана манас боюнча бир эле кошок айтылат. Сыры кошо атабыз балакатка жеткенден кийин Мединеде 5 жыл окуйт, Меккеде 5 жыл окуйт, Мысырда 5 жыл окуйт, Багдадда 5 жыл окуйт. Ушинтип отуруп өмүрүн илимге, билимге арнаган. Аябагандай билимдүү болгон. Биз бүгүн биз аспирантура, магистратура, бакалавр, докторантура, профессор деп атпайбызбы? Ошондой багыттын баардыгын басып, ошол муундун академиги, ошол муундун профессору, ошол муундун илимдин доктору болгон десек болот да. Ошол манаста ошондой титулу бар, ошондой макамы бар манаста. Ошондой илим билимдин уйуткусун күткөн деген тилек менен арзым деп илим билим тармагын тейлеген топ тармакты түзгөнбүз. Мына жетекчибиз да отурат. Андан тышкары зардал деген да тармак бол, спорт жаатында бол. Зардал деп биз жанагы бүгүн көйгөйлүү маселе окуучулардын, жаш өспүрүмдөрдүн аскер кызматына барбай качып коркуп атканы. Ошону аскерге чакырып кызыктыра турган Чамда жаш жоокер деген долбоор даярдап атабыз республикалык. Райондуктарын баштадык. 2019 буюрса күзүндө чоң деңгээлде республикалык автомат чаштырып, кадимкидей гирясын көтөртүп, кол күрөштүрүп, спорттук мелдеш, руханий машык кылып, алардын кийген кийиминен бери, маршовкасынан бери, сүйлөгөн сөзүнөн бери жарыштыргандан зардал тармагы иш алып барат. Жасоол деген бар манаста, аткаруучу, чабарман, уюштуруучу. Аларда ошондо уюштурган тармагыбыз бар. Андан тышкары лап деген тармак бар. Бу дагы манастай күчөө, дем, белги дегенде бир өзгөчө маани. Лап. Ана ал тармак болсо, эл аралык проекттерди жана долбоор жазуу. Жөн эле жүргөн жаштар көй кашка кошулгандан кийин кечке эле манас дей бербей, маселен. Бардыгы манасты билет, бардыгы ошондой багытта жүрөт. Бирок ошол эле убакта бир тармактын балдары ошол лаптын. Булар долбоор жазат. Эл аралык долбоорлор жазып, акча утуп,
ошого проекттерди ишке ашырат маселен. Андан тышкары 40 деген тармак бар. Бул толуп ташуу, жетилүү, күчөө деген маанини билдирет. Бул тармак ошо көйгөй ашка кошулган балдардын ар кимдин шыгары башка да. Алардын биринин шыгын маселен 40 деген бул фото, видео, монтаж жаатында. Тарткан үйрөтөт, камерага минт тартасың деп операторлорду коомдук даярдайт. Фотоаппаратты тартасың, мындай кыласың деп профессионал фотоаппараттар менен үйрөтөт. Монтажды мындай сайсың дейт, грамота сайсың, Photoshop бул деп, Corel менен Photoshop деген программалар бар. Алардын баардыгын үйрөткөн тармагыбыз бар. Бул көйгөй ашка десе эле жалаң манас жаатында эмес, бүт тармакты камтыган. Ошол манаста айтылгандай чыныгы көйгөй ашка, ар биринин өз кезибинин көйгөй ашкасы болот да. Ошол тармактардын көйгөй ашкасы болсун деген тилек менен баштап атабыз. Силердики мына ошол университет өзүнчө академия турбайбы? Карачы, бардык нерсе ичинде бар экен камтыган. Мына маселе зардал деп, зардал деген спорттук багытты көрсөткөн, түшүндүргөн сөз экен да. Азыркы мезгилде биз зарыл ишин болбосо зардалыгы барбы деген нерсени түшүнүп калгандар бар. Ал эми жана айтып кеткендей Кошой атабыз ошондо кайсыны Меккеде окуганда атасыз? Меккеде ошо илим билим жаатын деп Саякбай Карлаевдин вариантын айтылат. Бул бүт жок, бул жалгыз ислам дининде эмес. Ислам дини түшүнүктү алган бүткүл география, тарых бүткүл китептер боюнча. Ошол убакта ошол илим. Ошондой бүт Кошой атабыздын өзү ошончолук илим билимди ар тармактан алган айтылат. Маселен Кошой атабызды биз кыргыз десе эле кылычын көтөрүп чыгып кыйкырган бир жапайы бир нерсе да андай эмес. Кошой атабыздын да бир артыкчылыгы илимди билимди болгон. Ошол эле убакта анын тамактануусунан жеткен илимдүү экенин билсек болот да. Ал кайсы убакта кандай тамак жеш керегинен бери бүт диета менен, бүт норма менен жеген. Убага келгенде океандан, деңизден кымбат баалуу ушундай бир жаян балык дегендерди бүгүн алдырып жеген. Биз биология, зоологиядан эң чоң жаныбар деп көк кит айтылат да илимдечи, эң көп. Ошо көк киттин этин алдырып жеп, өзүнчө бир элге таратып берип, ошондой бир тамактануу эрежесин жалаң эле жей бербей, ошондой бир бүт тармакта өзүнүн мыктылыгын көргөзгөн да. Ошон үчүн Манастабыз Кошойдон бат алып атат. Ошон үчүн Кошойдон багыт алып атат. Кошой атабыз ошентип илим билим жаатында кетип атат. Анан бекеринен Кошой атабыздын берген батасы эки болгон эмес. Манастабыз балалуу бой жүрүп, балалуу мына Семетей болсун дейт. Алымбетти Гүлчөрөдөй уулду болсун дейт. Семетей кийин кандай болорун берген батасында кыл болотун майласын, кыйыгына тийгенде 40 чорону жайласын дейт. Бата бергенде. Эл түшүнбөй калат көкөтөйүн ашында. Эмнеге минтип бата берет? Аты Семетей болсун, жараткан өзү жар болсун, колдогону бар болсун, кара кулак шер болсун, телеге тең болсун деп атпайбы? Анан берген батасынан тышкары ал келечекте айта билген кыракы олия болгон, данышман болгон. Ошол эле Бакай, Акбал таталарыбыз, ошолордун жолун жолдой турган багыт болсун деп айтабыз. Мына арзым тармагы. Жана лап деп калдык, бул лап бул келечектеги бир аябагандай бир бай адамдарды тарбиялап өстүрө турган тармак. Манаста дүйнө боюнча ошо Манастын доорунда дүйнө боюнча эң бай көкөдөй болгон. Бүгүн биз Стив Джобс дейбиз. Дүйнөдө 42 миллион сандагы миллионер бар деп айтышат маселен. Бүгүн эң бай киши деп башка чет элге тансак, ошо кезде көкөтөйдүн сейф толо алтындары болгон, зумурут таштары, көгар таштары болгон, бункер толо ошондой өзүнүн кымбат буюмдары болгон. Көкөтөй атабыздын кыраакылыгы да ошондо. Кыргыздын башына кыйынчылык түшүп, бир кыйын мезгил болуп калганда дагы, ачарчылык болуп калганда дагы алдын алып, жанагы атайын жер төлөлөргө ар кайсы жемиштин түрүнөн, оокаттардан камдап койгон экен. Мына ошол тармакты Көкөтөй атанын жолун жолдойлу деп, лап деген тармак түзүп, алар байлык, бийлик жаатында алар иш алып барат. Ошо ар бир тармакта да ибарат деп маданиятта дегенде. Сүйлөп отурсаң мен ошол доорго кеттим. Карачы, кандай бир ошол нерселердин кереметтүүлүгү, кыргыз балык жебейт деп кече эле койкуй, кыргыз караңкы сунун урт деп жүрчү эмес эле. Сунун урт деп. Көрсө Кошой атабыз карачы, балыкта азыр эмне бар экен, балык аябай витамин экен деп айтып атканда Кошой атабыз мурун эле далилдеп койгон экен да. Эми Азамат мырза, мына ошол бирикме ушул нерсе менен азыр бизде Манасчылар фонду бар, дагы көп да, Манас боюнча көп. Ошол бирикмелер менен, фонддор менен чогуу иш алып барасыңарбы? Биз көбүнчөсү Саякбай айнелер фонд менен иштешип жүрөбүз. Мындан башка Манас боюнча ар кандай коомдук бирикмелер бар, эмелер бар, алар менен иштешип жүрөбүз. Биз алардан сырткары улуттук тил комиссия менен тыгыз байланышта иштешебиз. Маданият министри менен, Бишкек мэриясы менен иштешебиз да. Мамлекеттик анча-мынча жумушчулар менен да кошулуп, өнөктөш болуп иштеш алып баратабыз. Манас деген ат чыкса эле биз ошол жака жардам бергенге ар дайым даярбыз биз. Деги эле алдыда мына биз 1 жылдык мындайча айтканда бир камтып
айтып атпайбызбы, өткөндү карап бул жака сарасап салуу эми алдыга дагы илгери деп коелу эми Союз учурунда баягы 5 жылдык план дептир, 5 жылда ошол ишти аткаруу көрсөтүшчү да. Азыр сиздердин максат? Биз планды биринчи түзгөндө 1 жылдык кылып түзгөнбүз. Анан кайра ойлонуп отуруп 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык, анан 30 жылдык түздүк. Бизде түгүн келечегин кошо түздүк да. Ошо жана Нурбек айтып аткан 6 тармакка бөлдүк барын, эмне жумуш аткарарын, кандай кылабыз. Азыр бизде деген Манас таануу проекти менен иш алып барып жүргөнбүз буга чейинчи. Андан сырткары мына азыр эле Акыл Ордо менен алып кетели деп чечтик. Ошол эле Акыл Ордонун баш байгесин биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, ошонун башкы демирчи болгонго жетиштик буюрса. Жакшы. Андан сырткары Эмил айтып кеткен Чамда жаш жоокер деп Зардал тобу да алар да даярданып атышат. Буюрса ошону дагы бир экрандан алып чыкканга аракет кылалы деп пландап жүрүп атабыз. Республика боюнча ушу Манас таануудай кылып, аларды дагы жаш жоокерлерди, жаш моундарды дагы ошо жоокерге тарбияласак деп. Мынакей ошол Акыл Ордо азыр бүтүндөй Кыргызстанда бардыгы мектептерде бир башкача болуп калды да, эл күтүп көрүп, ким утат, ким жеңет, ким кандай экен деп бат эле бири-бири менен сүйлөшө калып табышып атканы бул Кыргыздын жаштары чынында канда бар экени белгиси. Эми ушул нерсеге Кыргызстанда эми бардык мектеп жетишкен эмес болуш керек, бир Кыргызстан боюнча бир 2000ден ашуун мектеп болсо көбү катышат, кыргыз тилдүү, орус тилдүү дагы болот. Анан Азаматбек айтып өтпөдү, Көй Кашка коомдук бирикмесинин балдары студент окуучу балдар негизиненчи. Анан жылдык бюджети бир 500 миң сом чамалайт. Иштегени бар, көп иштебеген балдар да. Бирок ошол ортого чогултулган акча негизинде ошол Акыл Ордо жылына 100 миң сомду студенттер, окуучулар камсыздап берет, байгесин. Ал 500 миң сомду студенттер чогултуп берет. Студенттер өздөрү чогултабыз, ортодо биздин бюджет болот, казына башчыларыбыз бар дегендей. Акыл Ордого 100 миң сом бөлгөнбүз. Жанагы 9 класстар, 10-11 класстар арасында 3 класстан жеңүүчүлөргө 3 ноутбук, анан супер финалга чыккандарга дагы планшеттерин алып беребиз, телефондорун алып беребиз. 100 миң сомго. Чамда жаш жоокерге да бир 100-150 миң сомго пландап атабыз. Жыл жыйынтыгы деп бүгүн декабрда берип атса, майда биз олимпиадага, республикалык билим берүү олимпиадасына катышып орун алгандарды далили менен, грамотасын, сүрөттөрү менен карап текшерип, комиссия тыкыр иликтеп, Манас таанууга республикага катышкандарды, республикалык жаш таланттар катышкандарды, эл аралык жанагы ментальный арифметика, мега арифметикага катышкандарды, спорт менен кеткендерди бүт багытта берип, ошо май айында өткөзүп, ар бир аймактарда болуп, быйыл Кыргызстан боюнча берели деген ниеттер бар. Анан ушул катарыбыздын баягы ушул учурдан пайдаланып дагы кошулам деген улуу муундун өкүлдөрүн дагы, кийинки муундун өкүлдөрүн, жаштарды дагы катарыбызга чакырабыз. Социалдык баракчалардан Көй Кашка деп жазып, кайрылса биз иштешкенге даярбыз. Анан коомдук уюмдардын көп болгону жакшы. Бири-бирине атаандашы болуп, жакшылык атаандашы болот. Баягы мамлекеттин көзүн карап, мамлекет антпейт, минтпейт, диги чоңду, бул чоңду айтып, анын атын айтып, ушактап шыбагандан көрө, өзүңдүн кудуретиңди, мүмкүнчүлүгүңдү ошол бирикме аркылуу башыңар биригип алып баштары, анан пайдалуу иштер кыла берет. Бул болгону жакшы. Шыбаганга да жетишпей калышат да. Үлгүрбөй калат да. Анткени жөн үйдө отура берсең сүйлөй бересиң. Түкүнчө тигини кылып койсо болбойбу деп коюп сүйлөп отура берсе боло берет, жараша берет. Баягы кылган ишке бышкан ашка сынчы көп дегендей. Ошого аралашып, ошолор бири-бири аралашып чуркай баштаса, ал тияка ойлонбой калат да, шыбаганды ойлонбой коюп ушуну чуркайлы деп. Анын үстүнө иштин кыйынчылыгын да билип калат да. Жон териси менен элементардык эле бир грамотаны чыгаруу кандай түйшүк жаратат. Өз чөнтөгүнөн акча чыгарып бербегендер бар да. Кыргыз үчүн өз чөнтөгүнөн чыгарбай жатып, анан мындай кылбайт дейт. Өзүңдүн чөнтөгүңөн чыгарып жаштарга бер. Ошону милдет кылба, ошону сөз кылбай эле жардам бере бер. Ошондон коом оңолот десек болот, бирок жаман эмес, шүгүр. Ошондой жаштар өсүп атат, ошондой улуу муун бизге багыт берип атат десек болот да. Азамат жетекчи катары мына ошо Көй Кашкадан чыккан деги эле мына быйылкы жакшы ийгиликтерге жетишкен мына Нурбек мырза өзү отурат, конкурстар, фестивалдардан сыйлык наамдарды алып атат. Ошолорду атай кетсең, атын атаса куту сүйлөт дейт. Быйыл Көй Кашканын чын айтканда аябай жакшы, бизге дагы жакшы жагынан көп жеңиштерге болду. Нурбек менен ошо Сагынбай атабыздын 150 жылдан өткөндө ошо 3-чү орунду алды, 2-чи орунду алды. Андан сырткары да көп эле эмелерге барып жүрүшөт бизде. Эл аралык жанагы студенттер арасында дагы ошо окуу жайларын аркылуу дагы биздин студенттер барып
3-чү орун алып келип атышат, 2-чи орун алып келип атышат, өздөрү да барып катышып турат. Аларга да биз да колдоо көрсөтүп, бир эме жактан жардам берип турабыз. Жакшы, негизинен ошол ар бир жылда жетишкендик болсо, же бир айга бөлүп ушинтип жетишкендиктер жетишип турса, жакшы. Нурбекти куттуктаганбыз, дагы куттуктайбыз. Кийинки жылы дагы бир жакшы ийгиликтерге жетише бер. Мына көзгө көрүнүп кыргыз элинин Нурбек деген баягы атты алып келатасың, керек болсо артыңдан татынакай жакшынакай адептүү балдарды тарбиялап атасың. Ошол келген балдар өзү эле билинет. Бир сөз бар го, досуң кандай экенин көрсөтчү, досуңду анан билем дегендей. Мына сенин шакирттериң аркылуу сен кандай даражага жетип атканың бир эле ушул чакчыда отуруп кыргыз эли менен чогуу билип байкап келатабыз. Ошондуктан бар бол демекчибиз. Дагы алдыда көп шакирттерди тарбиялап, андан анга улантыла берсин демекчибиз. Негизи жаштар азыр мындай болуп калышпады. Көбүнчөсү интернет менен отурушат студенттер, сабагын окуп, анан үйүнө келип телефон баскылашып эле, ата энесинен акча алып, иштебей ушинтип отурушат. Ал Көө Кашкарда жүргөн жаштар булар бош убактысы такыр жок жаштар деп эсептейм. Себеби алар сабактарына барышат, андан тышкары иштешет, өзүнүн кийинки шакирттерин тарбиялап атышат, ошол эле мектепте кружокторду иштетип атышат, мугалим да болуп атышат. Ар кандай өтө турган иш-чараларга суроолорду түзүп, аларды даярдап, ошолордун баарын бир нерсе нукка бөлүп салуу, бул да өзүнчө бир түйшүк. Ошондуктан учурдан пайдаланып мен дагы ошо Көө Кашкага кошулгула деп чакырып кетмекчимин баарын. Бул жакта негизинен аябай тарбиялуу, адептүү адамдар тарбияланып чыгаарына көзүм жетет. Бул атайын мектеп десек болот, себеби элиз айткандай баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн да. Ар тармактын өкүлдөрү бар. Медицинада тармагы менен жүргөн бар, так кесипте автоэлектрик болгон балдар бар. Бул бири-бирине каралашып, бири-бирине жардамдашып, ошол коомдун бир үлгүлүү бир бирикмеси болуп, анан ошол менен мамлекетке пайда алып келүү деген ураанда негизиненчи. Негизи бир чогулган жерлер барбы? Имарат барбы? Кандай чогуласыз? Өзүбүз эми баягы атайын менчик имаратыбыз жок чындыгындачы, сөздүн ачыгы. Бирок Саякбай Манашы эл аралык фондунда ошол жерде имарат бар. Ошол жерде биз өзүм да эмгектенем, Азаматбекке да иштеп, ошол фонд ошо иштегендикте ошол жакта да чогулабыз. Андан тышкары Сагынбай Розбаков атындагы китепкана бар. Ал жерде атайын бир Манас кабинетин, Сагынбай кабинетин даярдаганбыз. Чоң залдары бар жолугушуучу. Ошол китепкананын жалпы жетекчисинде ыраазычылык билдиребиз. Ошол жакта жолугушабыз. Андан тышкары өзүбүздүн да бир чакан балдардын бир өзүбүз алдыңкы жүргөн балдардын да бир жерибиз бар. Ошол жолугушабыз негизинен. Келечекте максаттар бар. Жакшы. Бара-бара түзөлөт дегендей, өзүбүз алып, буюрса эрдеңинде буттандырганда дегендей, Кудай буйрса. Кудай буйрса, килтеген чоң имараттарда отуруп каласыңар буйрса. Биздин да убактыбыз соңуна келип жетип аткан экен. Эркин жыйынтыктоочу сөз берели. Биринчиден сизге чоң рахмат. Ошо бизди чакырып Көө Кашка коомдук бирикмесинин кичине да болсо элге кылган кызматын ошону угуп бизди атайын убактыңыздар бергөнүңүздөргө. Жалпы эл каналынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Келе жаткан ушу жаңы жылыңыздар менен элибизде да токчулук, кыргыз элибизде ынтымак болсун. Бизде тынчтык болсо эле, Кудай буйрса, баарын жеңебиз деп барды болот. Анан азыр өзүбүз да жана айтып калабыз, элдин баары эле жылдын мыктылары эл болуп атат депчи. Анан биз дагы ушу Манас үчүн чоң иштер жасап келатабыз. Эл менен бизди байланыштырып, ушуну биздин атыбыздан ыраазычылык атыбызды быйылкы жылы сиздин текчеңизге да кут болсун. Рахмат. Бул мына жалпы ушул биздин элтер жамаатына берилди деп эсептейбиз. Кудайым буйруса, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик болсун. Бири-бирибизге бул тирүүлүктө ыраазычылык билдирип алдыга жылы берели. Элзага сөз берели. Биринчиден келе жаткан байрамыңыздар менен 2018-жыл негизинен ийгиликтүү жыл болду деп айттык. Кийинки жылда мындан да ийгиликтүү болуп, ушу Манас жаатында болгон конкурстар, иш-чаралар көбөйө берсин демекчимин. Сиздерге да ыраазычылык билдирип кетем, жалпы жамаатыңыздарга. Ушинтип Манас дүйнөсүн элге жайылтканга салым кошуп атканыңыздарга ыраазычылык. Барыңыздар майрамыңыздар менен. Эмне дейбиз? Ошол жаңы 2019-жылда жараткан жакшылыгын ыры болосун, ырыскы кут бакыт таалай, жылы болосун. Жараткан жакшылыгын аябай, тынччылык, токчулук, молчулукту гүлдөбөнү өскөн кыргыз мамлекети дүркүрөгөн, келечектүү карай бир байсалдуу, сапардуу багытталган кадамдар ташталсын да, жакшы иштер башталсын демекчибиз. Сиздер ийгилик.
сизге да ушул эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирем Шекербек байке. Сизге ийгилик болуп ушул манасчыларды, Манаска кызмат кылган манас таануучуларды, манас дегендерди ушул көгүлтөр экран аркылуу чагылтып, алардын үнүн жеткизип, ушул Жумурай журтка улуу манас баянын жайылтып жүрө беришке тилектешпиз. Жалпы элибизде ийгиликтер болсун, бар болуңуздар. Рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бул манас деген сөздүн өзү асман дегенди билдирет экен. Ошол ааламга, бүтүндөй ааламга манас эпосун жайылтканга чоң салымдарды кошо бериңиздер. Алдыдагы иштерге ийгилик болсун, көй кашка бирикпесе, көй кашка болуп, дайыма талыкпай кыргызга эмгекти кыла берсин. Бар болуңуздар демекчибиз. Келаткан жаңы жылды жакшы тосуп, кийинки жыл жакшы ийгиликтердин жылы болсун. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз соңуна келип жеттик. Кийинки жылы жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.